Интернет деген зыяндарын улантайын. Колундагы телефон, урматтуу ата-энелер, өнүккөн технология адам баласындагы адеп акылыктын өнүгүшүнө пайдасын бербесе, бул тупизмдин өнүгүшүнө пайдасы бар. Караңыздар. Ата-энеси менен болгон мамилесине телефон терс таасирин берет. 2 жашка чейинки убакта наристе мээси эң күчтүү өрчүп аткан учур болот. 2 жашка чейинки убакта. Ушул убакта почемушка доору башталат. Апа мына эмнеге мындай, ата мына эмнеге мындай. Ушул учурда эң күчтүү өнүгө турган учурда балабыздын мээсин телефон менен уулап, телефонду берип коюп гана унчукпай, "Ох, сен мага тийме, мен сага тийбейм" деп жашап атабыз. Балабыз эчтемкени үйрөнбөйт. Бала эчтемкени үйрөнбөйт. Ата-энелер жумуштан келип, балаң тополоңса, чарчап келдим, "Мага тийме, сен мага тийме, мен сага тийбейм. Мама телефон, мама телевизорду ач, Маша медет тигини көр." Болду, унчукпайсың, балаң сага тийбейт, сен балага тийбейсиң. Бирок бир нерсени айтайын, ата-эне үй бүлөдө перзент менен ортодо тарбия процесс болбой атат. Тарбия жок. Оюнчук башкалар менен жок, эчтемке жок. Урматтуу ата-эне, бала тарбия кылам дебеңиздер. Жөн гана багып атабыз. Көзүбүздү ачалы. Техниканын зыяны. Демек, мындай учурларда бала өнүгө турган учурда смартфон менен, интернет менен аң сезими өспөй калып атат. Биринчи зыяны. Аң сезими өспөй калды. Рух, устаз айткан рух жарды калды, өлдү бала кезден. Улантайындарчы экинчи зыяны. Экинчи зыяны телефонун. Баланын биринчи наркотик экен. Сигаретти кандай ташай албай атсаң, аракты кандай ташай албай атсаң, балаң смартфонду ошондой ташай албай калды. Биринчи наркотик айланды. Экинчи зыяны. Караңыздар. Үчүнчү зыянын алып келейин. Үчүнчү зыяны балада талма оорусун пайда кылат. Приступ оорусун пайда кылат. Эмнеге? Жакшы көргөн нерсесин колунан тартып алып коюңуз, телефон ойноткан болду алып коюң, балаң жери тепкилеп уйлап жатып атат. Талма оорусу кээбилер калтырап титиреп жатып калат телефонду алып койгондон кийин. Ооруларды пайда кылды, талма оорусу. Ошондуктан үйгө барып эле сразу алып койбоңуздар баладан. Секин, бүгүн мен 15 мүнөт ойнойм, эртең 10 мүнөт ойнойм, ошонтойду алып коюңуздар. Элестет күндө 2 саат ушакташкан катын, бүгүн ушакташпады экен, өлүп калат деген. Улантайын. Төртүнчү зыян. Уйкусу бузулат экен. Жаш балдар эле эмес, чоңдор да уктарда смартфон колдонсо, экрандан чыккан жарык нур уйку гормондорун бузуп салат, циклин бузуп салат. Натыйжада көздүн зрениянын оорусуларына алып келет. Балаңызга айрыкча, урматтуу ата-энелер, бир нерсени үйрөтөлү балдарыбызга өзүбүзгө да. Эшиктен кирерде бут кийимиңди чечип босоого таштап коюп анан киресиң. Туфлиңди өзүң отурган жерге чейин көтөрүп кирбейсиң. Билем эми аялдар убая тойлорго барганда салафан алып, келатин салып кирет, ал башка. Бирок өзүңдүн үйүңө кирериңде бут кийимиңди босоого таштап коюп анан киресиң. Андай болсо келиңиздер, босогонун жанына телефон койгуч коюп коелу. Телефонду ошол жака таштап туруп анан кирели. Тууган уруп менен бири-бириз менен сүйлөшөлүчү мындай. Сүйлөшөлүмдү. Өткөндө мен телефонду таштап коюп үйгө кирдим, аялым менен 2 саат сүйлөштүм. Оям адам экен, онуям калы тилеги бар экен деп жүрөт бирөө. Кичине мындай сүйлөшөлү бири-бириз менен. Улантайын. 5-чи зыяны телефондун окуу жөндөмдүүлүгүнө таасир этет. Окуучу маанилүү болгон визуалдык көндүмдөрдүн өсүшүнө, чыгармачылык жөндөмүнө, элестетүүсүнө зыян берет. Урматтуу ата-энелер, балдарыңызды сүйлөтөң эле азыр. Эмне ката жүрөсүң? Эмнеге чыктың де? Балаңыздын айткан жобу, эме кылдык эле ошого, эме болуп кетти анан ошо, эме болуп калды да дейт. Байкасаңыз сөзүн эме менен эме басып кеткен. Үчүнчү, өзүбүздүн оюбузду туура так даана жеткире албай калдык. Балдарыбыз окубайт китеп. Балдарыбыз окубайт китеп, ачык эле айтайын. Балдарыбыз интернеттен көрүп күлүп гана, деп эле отурат болду, бирок сүйлөр эчи жок. Өзүнүн оюн эркин түшүндүрүп бере албай калды. Кыргыз болуп кыргызча, орус болуп орусча, өзбек болуп өзбекче, же англис болуп англисче жазышпайбыз балдарыбыз. Ачык айтайын, балдарыңар жөнөкөй үйдө ата-эне китепти алып, балаңа окуп берчи, диктант жазып көрсүн. Эчтеке билбейт балаңыз, ачык эле айтайын. Оюңду жаз деңиз, жаза албай калды. Почеркин караңыз, иттин путу андан сулуураак. Урматтуу ата-энелер, дартанып көрдүкмү могу жөнүндө? Мен ичимен күйгөнмөн айтам, урматтуу ата-эне. Мен сизде небереңиз менен теңдирмен балким. Бирок семинар бер деген үчүн гана өтүп атам, кичпейликке кечирим сурайм. Бирок бул менин дартым, бул элдин дарты, бул бүтүндөй жаштардын дарты. Урматтуу ата-энелер, кайсы бир коомдо жаштар бузулса, алардын күнөөкөрү мына ошол жаштардын ата-энесинде эмес, ата-энесинин ата-энесинде. Анткени мына ата-энелер булардын ата-энелерине татыктуу тарбия бере албады. Ошон үчүн булар бузулат. Андай болсо мен бир нерсени айтам. Мындан 20 жылдан кийинки келечек муунубуз мындан да жарды илимсиз калса, алардын ата-энеси эмес, ата-энесинин ата-энеси катары сиз менен биз күнөөкөр болобуз. Андай болсо азыртадан бир аз ойгонолу. Дарттан ал, урматтуу ата-энелер. Мону телефон, техника дегенин балекетин